Сот аткаруучуларынын мыйзамына сөзсүз түрдө жана батыраак өзгөрүүлөрдү жана кошумчаларды киргизиш керек. Эмнеге дегенде, биринчиден, сот аткаруучуларынын көбү, бардыгы болбосо дагы көбү начар иштешет. Бул ачуучундук, жаман көрбөгүлө. Экинчиден, аларда иштер көп. Ошондуктан конкуренция болуш үчүн жеке сот аткаруучуларды кабыл алыш керек. Ошондо балким жакшыраак иштеп башташат, иштер балким ошондо азаят деп ойлойм. Үчүнчүдөн, алардын мыйзамы эски. Ал жерде көптөгөн кемчиликтер бар, көптөгөн карама каршы жерлери бар. Ошондуктан жаңы мыйзам кабыл алыш керек. Төртүнчүдөн, тилекке каршы көп учурларда акчасы бар гана адамдан акча өндүрө алышат. Эгер карыз болгон адам акчаларын кат койгон болсо, мүлктөрүн сат салган болсо, алар биз эч нерсе кыла албайбыз деп коюшу мүмкүн дешет. Ошондуктан аларды системасын реформа кылыш керек. Эмнеге дегенде көп сот аткаруучулар жоопкерчиликке тарткандан коркушат, андан качышат. Соттун чечимин аткарбай жатат десең дагы, представление ошол укук коргоо органдарына көрсөтмөнү кетиргенден качышат. Ошондуктан бул системаны реформа кылыш керек, мыйзамды өзгөртүш керек.